Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз урматтуу угарман жана Салам медиа YouTube каналыбыздын көрөрманы. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны мен Кудайберди Душев тааныштырам. Финансы министри Баткен облусунун инфраструктурасын өнүктүрүү планы тууралуу айтып берди. Кыргызстандагы мектептерге аскерге чейинки даярдык сабактары киргизилет. Баткенде ишкерден 2 батир жана ири акча талап кылган жаран кармалды. 7 миллиончу жаранга удалаштырылган нерселердин ата-энелерине 200 миң сомдук сертификаттар берилди. Баткен шаарында 9 айда 250гө чукул ит атылган. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк маалымат. Финансы министри Баткен облусунун инфраструктурасын өнүктүрүү планы тууралуу айтып берди. Финансы министри Алмаз Пакетаев облустагы жергиликтүү бийлик органдары жана жашоочулар менен жолугушууда күн тартибиндеги негизги артыкчылыктардын бири Баткен облусу экенин билдирди. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей, финансы министри ушул жумада президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Баткен шаарынын мэри, Баткен, Лейлек райондордун акимдери жана Кулунду айыл аймагынын башчысы жана жергиликтүү кеңештин депутаттары менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. Анда жаңы жер жана Кулунду айылдарынын тургундарын ичүүчү суу менен камсыз кылуу, Булак баш айылындагы мектептин курулушу жана капиталдык ремонту, Интернационал жана Агарык айылдарындагы мектептерди капиталдык оңдоодон өткөрүү, ошондой эле райондордун экономикасын өнүктүрүүгө жана иш орундарды түзүүгө багытталган чакан жана орто бизнести өнүктүрүү жана колдоо үчүн жеңилдетилген кредиттер бөлүү маселелери козголду. Финансы министри өзгөчө көңүлдүү кризистен кийинки мезгилде бизнести колдоо жана ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо чараларын күчөтүүгө бурду. Кыргызстандагы мектептерге аскерге чейинки даярдык сабактары киргизилет. Бул туурасында Коргоо министрлигинин башкы штабынын жетекчиси Эрлис Тердикбаев бүгүн парламентте билдирди. Анын айтымында учурда аскерге чейинки даярдоо сабактары кээ бир мектептерде гана бар. Азыр Коргоо министрлиги, Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте тиешелүү жумуштарды иштеп чыгып, сунуштар берилди. Ошондой эле учурда мугалимдерди даярдоо жана мектепке кошумча штат киргизүү маселеси каралууда. Баткенде ишкерден 2 батир жана ири акча талап кылган жаран кармалды. Баткенде ишкерди опузалап ири суммада акча талап кылган жаран кармалды. Ал мурдагы финанс полициясынын кызматкери деп айтылат. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта. Ички иштер министрлигинин билдиришкендей, октябрь айынын башында Баткен облусунун тургуну милицияга кайрылып, май айынан ушул күнгө чейин шантаж жолу менен физикалык күч менен коркутуп, 3 миллион сом акча талап кылып жаткан бейтааныш жаранга карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөөнүн жүрүшүндө кылмышкердин Бишкектен 2 батир ири өлчөмдө акча алып келүүнү талап кыла баштаганы белгилүү болгон. 25 октябрда ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери шектүүнү 100 миң сом өлчөмүндөгү акча каражатын, ошондой эле жалпы баасы 200 миң доллар түзгөн 2 батирди алып жаткан жеринен кармашкан. Кармалган жаран Баткен облусунун 1974-жылы туулган тургуну. Буга чейин бир нече жолу соттолгон маалымдады. Шектүү Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. 7 миллиончу жаранга удалаштырылган нерселердин ата-энелерине 200 миң сомдук сертификаттар берилди. Талас жана Жалал Абад облустарында 7 миллиончу жаранга удалаштырылган нерселердин ата-энелерине 200 миң сомдук сертификаттар тапшырылды. Бул тууралуу президенттин облустардагы өкүлчүлүктөрү билдирди. Маалым болгондой, Таласта Кыргызстандын 7 миллиончу жаранына удалаштырылган наристе Кара Бура районунун Чолпонбай айылында туулган. Кумар Аксокуев жана Нурлуу кыз Бактыбек кызынын үй бүлөсүндө төрөлгөн ымыркайга Сейил аттуу ысым ыйгарылды. Буга чейин жубайлардын бир кыз, бир уулу болгон. Ал эми Жалал Абад облусунда Кыргызстандын 7 миллиончу жаранына удалаштырылган наристени Сузак районунун Кыржол айылынын 19 жаштагы тургуну Сардиан Өмүралиева жарыкка алып келген. Удалаштырылган жаран анын биринчи неристеси. Кыргызстандын 7 миллиончу жараны Баткен облусунун Кызылкия шаарында 19 октябрда түнкү саат 2:10 төрөлгөн. Анын салмагы 3,9 кг, бою 54 см экени айтылган. Жакшылык деген ысымды президент Садыр Жапаров ыйгарган. Баткен шаарында 9 айда 250гө чукул ит атылган. Баткен шаардык мэриясында кутурма оорусунун жана Сибир жарасынын абалы жөнүндө координациялык комиссиянын отуруму болуп өттү. Кеңешмеде кутурма оорусунун жана Сибир жарасынын алдын алуу, иттерди эмдөө, паспорттоштуруу
жолбун иттерди атуу көмүү боюнча маселелер талкууланды. Баткен райондор аралык санитардык эпидемиологиялык башкармалыгынын башчысы Асель Кошпаева Баткен облусундагы жана Баткен шаарындагы жугуштуу оорулардын абалы тууралуу маалымат берди. Маалыматка ылайык 9 ай ичинде Баткен шаарында жаныбарлардын тиштөөсүнөн 29 адам жабыркаган. Өзгөчө коркунучтуу кутурма оорусу катталган эмес. Шаарда дарылоо мекемелери вакциналар менен үзгүлтүксүз камсыздалган. Баткен шаарында жалпы 238 ит атылган болсо, 162 ит эмдөөдөн өткөн. Студияда жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырган мен Кудайберди Дүйшөев. Салам радиосу дайым сиздер менен.